Көп улуттун арасында кадырлуу, урматтуу, терең, улуу эл, улуу улутпуз. Ошол улутубузга, тилибизге, динибизге сөз келтирбей турган эр азаматтардан болушту. Аллах Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Тика турган машиналар неге койулган? Жаңы машиналар экен. 2023. 2023 булар бүгүн салондан чыгып келди. Машина кулук болсун. Рахмат. Гүл маңабы? Жок, тандай эле же. Кандай гүлгө? Кананды берип коёбуз. Рахмат, тандай эле же. Ыраазычылык сизге. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар бүгүн мынабы Соколиная гора МЦКсындагы мостто турабыз учурда. Машиналардын зуулдаган үнүн угуп турасыздар. Бул жаңы трасса СВХ. Жаңы ачылган трасса, мына көрүп турасыздар. Машиналар шуулдайт. Ал эми көрүп турган ушул кызыл курулуш, кызыл имарат. Ушул жерде бизди мекендештер жаңы гана сервис ачышты. Азыр сиздерге ошол сервис менен тааныштырып кетели. Бүгүн ачылышы болуп атат, туугандар. Андыктан ачылган ар бир жакшылыкта чоң акциялар болот, билесиздер. Туугандар, сиздерди жаңы ачылган сервистин дареги менен дагы бир тааныштырып кетели. Мына артында турган Соколиная гора МЦКнын 4-чү выходу. Бул жол Первая улица Измайловского Зверница. Мына көрүп турган кызыл здание. Ал эми бул жагында СВХ бар. Туугандар, мына жаңы ачылган Хорда. Северо-восточная Хорда СВХ. Демек, туугандар, эгерде машина менен келсеңиздер, сиздерге өтө ыңгайлуу. Кааласаңыз бул жол менен, кааласаңыз СВХ менен келсеңиз болот. Андан сырткары ары жагында Партизанская метросу бар, өзүңүздөр билесиздер. Жана Измайлова МЦКсы бар. Метро Семеновскайдан келгенде да өтө удобно. Анда туугандар, азыр баары ичинде бир катар көрсөтөлү. Туугандар, мына машина менен имараттын алдына келсеңиздер, шлагбаум бар. Алдын ала телефон номерлерге жазып, номерлерди айтсаңыз, 3 номерди айтып коесуз, ошол боюнча сиздерге пропуск жасайт же ушул жерден 8 этаж, заявка был. 8 этаж, заявка бергенбиз деп айтасыздар. Кнопканы басып ачып коюшат. Андан соң, туугандар, мына ушул имаратты бойлой аягына чейин барабыз. Эң акыркы көтөрүлө турган жол болот. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө машиналарды эгерде кар болсо үстүндө карларны тазалап бир катар анан кийин кириш керек. Себеби видео фиксация бар, штраф салышы мүмкүн. Өйдөгө стрелкалар турат, мына көк. Ошол жак менен чыгабыз мынакей. Ушул фоттон киребиз, 8-этажга көтөрүлөбүз. Мынакей туугандар, 8-этажга чыктык. Акыркы этаж бул. Мынакей туугандар, ушул жерде бүгүн ачылыш. Машина бузулса, автосервис же устоо калып келет экенбиз. Адам ооруп калса, физический жактан же жүрөктөн же бир денеден болсо, больницага алып барат экенбиз. Эгерде салган үйүңүз бузулуп калган болсо, устоо алып келет экенбиз. Бирок мен силерге айтат элем, бүгүнкү күндө адамдын руханий аазыгы ооруп кала турган болсо, адам каяка барат? Кантип оңолот? Көзүбүздү көрсөтүп жаткан Аллага, жүрөгүбүздү соктуруп жаткан Аллага, бутубузду чолок кылбастан бастырып аткан Аллага, Алланын улуктугун улуктабай, Алланын кудуретине баш ийбей, башыбызды сеждеге койбосок, Аллах Таала тапкан ырыскыбызга берекет бербейт экен, көргөн өмүрүбүздөн, жашообуздан Алла рахат бербейт экен. Биздин динибиз тазалыкты талап кылган дин. Биз мусулмандын балдарыбыз, жараткан Алланын кулубуз, Алланын сүйгөн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүбүз. Чындыгында ушундай бир тарых, терең тарыхы бар. Көп улуттун арасында кадырлуу, урматтуу, терең, улуу эл, улуу улутпуз. Ошол улутубузга, тилибизге, динибизге söz келтирбей турган эр азаматтардан болушту. Аллах Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дагы бир жолу сурага келем. Аллах Таала берген хайры саныңыз, ачкан ишканаңыз майлы сүттүү, берекеттүү болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Туугандар, анда эмес үчүн көрөлү. Бир катар ич менен таанышып. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Биринчи эле жетекчиси менен таанышалы. Сыргабек, ден соолук жакшы, ачылып алдыңарбы?
Кудай кааласа ачылдык. Жакшылыгыңар чоңоюп. Кудай кааласа чоңойдук, Дин башкармалыгынан келди. Кудай келип чай-пай берип дуасын алып. Машалла, машалла. Берекесин берсин тапканыңар. Мынабы тика турган машиналар неге коюлган? Жаңы машиналар экен. 2023. 2023 булар бүгүн салондон чыгып келди. Хавал. Буларды азыр выкупка даярдап атабыз. Бирок азыр график же болбосо документациясы даяр эмес. Бул бүгүн чыгып келди. Бул жөнүндө, выкуп жөнүндө толугураак кабарды сервис KG YouTube каналынан ошол жакка чыгарабыз, ошол жактан алсаңар болот. Демек туугандар, сервис KG-ге астында описанияда ссылка коюп коебуз. Кирип көрүп, толук маалымат алсаңыздар болот экен. Машина көбөйгөндүктөн чоңоюуну туура көрдүк дагы, чоңойдук. Эми бул жерде эмне кызматтарды кылабыз? Эми биринчи эле мына көрүп турган шиномонтаж, замена шин, жамайт. Андан кийин эле мына жактан карап көрсөңөр мына подъемниктер турат. Жаңы экен да подъемниктер? Подъемниктер да жаңы, баардык нерсе нолдон коюлду. 3 подъемник бар экен, жаңы. 3 подъемник. 3 подъемник жаңы. Замена масла, ходовой, мотор. Дальше мындайдан жүрсөк, булар эми азына машиналар ушул жакка койдук. Бул жакта запчасттар бар. Мына. Туугандар. Мына көрүп турасыздар, машинанын любой запчасын тапса болот экен. Айрыкча мына тез иштелүүчү запчасттар, расходниктер, основной расходниктер. Но кээ бирки немелер заранее айтса, биз заказ алдырып, эми өзүнүн жумушун кылып жүрө берет, бизге айтып коет, биз заказдан алдыртып коебуз, келет, алмаштырып беребиз, кайра кетип иштеп кала берет. Эми основной бизде такси, эми өзүбүздүн мекендештер, таксисттер болгон үчүн көбүнчө направление ошо Hyundai Solaris, Kia Rio, Optima, K5, Elantra, Sonata, Polo, Rapid. Демек популярный автомобилдердин баардыгында расходниктери бар экен. Биз эми азыр чоңойгоздун эң негизги максаты да ошолордун бири келген машина эртерээк чыгып кетүү. Келди, жарым саат, 1 саат максимум. Демек колдон келишинче тез кызмат экен. Тез кызмат. Бул жакта дагы бир машина турат, караңыздар. Хавалдын дагы жаңысы. F7 экен, F7. Ушундай машинадан канчаны эми азыр выкупка чыгарасыңар? Выкупка эми азыр без ограничения бизде бар. Биз азыр бүгүн ушу мына сервиске батышы 5 болгон үчүн 5ти алып чыктык. Кийинки неделя дагы 5. Ушинтип эми этап менен алып чыгабыз. Бир алып чыгыш бул алып чыгып кетсек болот. Просто баягы документация тиги буларны баягы что биз өзүбүз успеть этип, обещать эткен малга беришибиз керек. Адамдар ошого этап менен чыгарып атабыз. Азыр эми бул ушул турган жерге кузовный работа болот. Бул жерге стапель турат. Жестяная работа, ушул жагы, мына ушул жер. Болду. Кузовный работа, андан кийин ал ошо кузовный работаны покраска кылыш керек. Ошон үчүн бул жер азыр малярный болуп атат. Малярный, да? Демек бул жер жабасыңар да? Жабылат. Покраска иштери болот. Покраска бар жок ушул жерде бүтөт. Ошондо машина келет. Бар жок жумушун кылып ушул жерден. Демек толугу менен бул жерде ошол кандай гана кызматтар керек болсо баарын бүтүрүп комплексный кылып. Комплексный. Бул жер офис. Ушул жерде ар кандай документация, лицензия, страховка, путевой, ушу такси сферасына керектүү бар жок кызматтар ушул жерде болот. Ушу келгенде водительдер жылуу жумшак, жакшы, мындай ак цвет атайын тандадык, чтобы көзгө жагымдуу, мээ сергитчү кылып. Демек туугандар, мына азыр көрүп турасыздар, мына ичин да таза кылып, жакшына кылып ремонттон өткөрүп коюптур. Ремонттор жаңы экен. Мына сүрөттөрдү коюп, свет өзү айтмакчы, көзгө жагымдуу ак свет экен, анан ичи да жылуу экен. Ичинде жылуу, жумшак, мында отуруп күткөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. Таксопарктын любой документтерине сүйлөсөңүздөр болот, бардык документтер менен иштешет. Такси боюнча. Андан сырткары жөө курьерлер деле подключение бар жок, курьер, доставка бар жок. Полный подключение болот. Дагы бир мындай фишкабыз десек да болот. Биз бир нерсе кылдык, ушу водительдер көбүнчө отурганыбызда биз баягы постоянно рульда жүрөбүз. Бел, жон, буттар талыйт. Анан биз атайын өзүбүз бир жерге барып, эми кээ бирибиз барышыбыз мүмкүн, хиджама же ошо баягы массаждарга, муундарга, башкаларга тиешелүү мындай основной водительдерге эң керектүү нерселер деп ойлойм. Ошо анан бир экөө сөз биздин Рахим
врач десек да болот да. Ошого. Ассалаумалейкум уста. Иштер жакшыбы? Канчадан бери ушул хижаманы, канчадан бери заниматься этесиң? Хижама 2018-ден бери. 2018 жылдан бери баштап. 4 жыл болуп калды. Кайерден үйрөнүп келдиң эле? Ушул Москвада окумуз. Окугансың. Сертификат бар. Сертификат бар. Бар. Ушунча чоң нерсени кыймылдатып турган бул эң негизги күч, бул уста да. Эң негизги күч. Ошого эми мына бизден усталардын мен бир сыйра тааныштырып мындай өздөрү жөнүндө бир айтып кетсе, Assalomu alaykum. To'g'ri ishlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Qanchadan beri usta o'qiyapsiz? Xudo xolasa 9 yildan beri shu ishni qilamiz. 9 yil. 9 yil bo'ldi. O'zingiz qancha yoshdasiz? O'zim 23 yoshda. Kichkinangizdan beri qilyapsiz-da? Kichkinali yoshlikdan beri. Yo'q, ota kasb emas. Qayerda o'rgandingiz? O'zbekistonda o'rganganmiz bu ishni, Xudo xolasa. Moskvada qachondan beri? Moskvada 4 yildan beri. 4 yil? Ha, yaxshi. Ko'ylak ko'rib qolsa. Biz ustoz o'zi Qirg'izistondan o'sha yoqdan o'rganib keldik. Ha, maşallah. Moskvada qanchadan beri? 5 oyda bo'lib qoldi. Ha, жаңылек keldingiz. Ha, yaxshi. Qancha yildan beri qilyapsiz kasbni? 9 yil bo'lib qoldi. Ha, yaxshi, maşallah. Siz ne qilasiz? Atim Islombek. Motorist. Ha, motorist, motorxonada жасайбыз. Bu ustachi. бул көзөчү. Ko'zoshik? Ha. Kenja so'xshik. Ha, shunday. Ating kim? Bilal. Bilal? Sen ne ish qilasan? Xadavoyda, mendaqa Xadavoy. Xadavoyda u? Ay, молодец. Usta? Alaykum assalom. Atım Nurbek. Motor Xadoy qilamiz. Xadavoy motor. Assalomu Otim Shamsidan. Motor Xadavoyda ishlaymiz, motoristman. Motoristda. Tamam. Nerede gidecek? Men adım Argen, Argen. elektrik, avtoelektrik. Var ekesini kan partaj edersin. Avtoelektrik sen mi? Ha, maşallah. Ушунча нерсени кыймылдатып аткан ушул балдар, ушул немелер эми азыр чынында булар жаш, бирок баягы өздөрү айтып кеткендей 7 жыл 8 жылдан бери баягы шакырт түшүп мектеп менен кошо ошентип үйрөнүп чыккан балдар да. Тугандар учурда сервис кежиден выкупка машинаны алып, уже кутулуп аткан жигиттер бар экен. Ушулардан бир оз сурап койсок, кандай условиялар менен алды, кандай кыйынчылыктар болду, ошол жөнүндө кичине бир экөө сурап коелу. Assalamu alaikum, кандайсызбы? Ошо мен машинадан чыгардым, күнүгө 2400дөн берип, бир жылдын ичинде кутулдум машинаны үзүп, полный бардык арзыман жаап бүттүм. Алла разы болсун, рахмат, баардыгы жакшы. Ушул выкупты алып иштеп атканда кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу, мындай рассрочка, просрочкалары? Болгон кыйынчылык. Себеп дегенде мен кичине ишке көңүл болбой, маанай болбой, 100 миңдей карызга киргенмин. 100 миңге карызга кирип, бир оз чалган мага чалып, не бере аласың деген болду, берем деген күтүп турушкан, бирок мындай эч кандай машинаны алып коебуз, о кылабыз, бу кылабыз деп коркутуулар болгон жок да менде мисалгачы. Демек выкуп алгандан кийин, срогун өткөрүп бергенден кийин ишеним түрдө көрсөтүп, үнчүкпай карап турушкан, сабыр кылып, Сабыр кылып бардыгын күтүп, неме кылышканда чыдап, андай өзүң качан бере аласың дегендей кылып өзүмө неме коюшкан да. Ошо варианттарын коюп беришкен да, муну алгандачы. Эте жакшы. Кыргызчылык кылыпчы. Ассаламу алейкум. Алейкум Сен да кутулуп калдыңбы? Мен кутулуп бүтүп, машинаны уже өткөрүп алдым. Рахмат сервиске, рахмат. Бизде дагы кичине кыйынчылыктар болуп атты, кутулдук, бердик. Анан эми машина бузулуп калат, бияка келип бесплатно оңдотуп, эми акчасын коюп берип атты да. Биягын койдуруп, биягын карызга жаздырып, аягын аста төлөп, вариант кылып, жеңилдиктер болуп атты. Ошо рахмат. Ситуацияны туура түшүнүп, убактысында неме кылды. Вариант коюп, неме кылып берип атты, жеңилдик уста жагынанчы. Машинаны өздөрүн оңдотуп, бияктан эле кайра. Биягынан дагы ошо эки жагынан вариант болду да. Ошо кутулуп алдык, Кудайга шүгүр. Машинел болуп калды. Өткөзүп алдык, Кудайга шүгүр. Рахмат. Берекелүү болсун. Ассаламу алейкум уста. Алейкум ассалам. Тортты келтирипсиз. Өзүңүз жасайсызбы? Тортты ошо келинчегим жасайт. Өтө жакшы. Сиз да выкупка алып төлөп калдыңыз. Эми аз калды, эми төлөп аз калды. Аз калды. Сизге условиялары жактыбы, шарттары? Условия баары жакшы, Кудайга шүгүр, миң мерте шүгүр, ушу Кудай Таала ушунча адамдын арасынан тандоо гүл менен сыргакка ушинтип жолуктуруп коюптур. Баардыгы эми пендечилик ар бирибизде кемчилик болот, менде кетет. Булардан асмас кетет. Эми баары ойдогудай жакшы. Бири-бирибизге мындай жакшы туура түшүнүп, жакшы кетип атат. Кудай буйрса, сервис да жакшы. Кадыржан, балдары баардыгы жакшы.
отношение бар да келген. Сервис вообще на высшем уровне. Обслуживание бардығы жақсы. Жакшы, рахмат. Сіз машина алдыңыз? Мен дагы бул жерде машина алганмын 10 ай мурун. Уже өткөзүп бүттүм. Бүтүп калды. Ооба. Ошо арендага айдагандан көрө выкуп калып иштеңиздер. Мына азыр видеодон көрөт биздин кыргыздар. Комментарийден көрбөй баягы алдай, андай мындай деген сөздөр жазбай, келип иштеп көрүшсүн бардыгы. Главный аренда караганда выкуп жакшы экен да. Ушул жерде Сыргак акеге мына тандап эле жерге рахмат чоң. Кудай кааласа дагы алып машинаны көйтөбүз ушул жерден. Машалла. Пландар бар ошондой. Машалла. Машалла. Машина кулук болсун. Рахмат. Гүл маңабы? Жок, тандап эле жерге. Тандап эле. Кананды берип коёбуз. Рахмат, тандап эле же. Ыраазычылык сизге. Рахмат, биз сиздер менен аябай сонун иштештик. Чындыгында бир туугандай болуп, бири-бирибизге жардам берип, биз эми бул балдарга бесперебизди хабарлап чыктык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул балдар ишеничке кирди бизге 100%. Ошон үчүн бесперебиз биринчи төлөмү жок. Бул балдар эсли алам десе, каалаган машинасын салондон алып чыгып бергенге биз даярбыз. Ана балдар көрдүңөр, сүйлөшүп ам койдук буягыны. Беспервоначальный. Кудай кааласа. Так, Сыргабек мына бир катар толук таанышып чыктык. Эми сенен бир суроо баягы иш графиги боюнча айта кетсең? 10-дон 10га чейин иштейбиз. Эми 10-дон 10га чейин до последнего клиента, акыркы клиент эми 9да келип калат, бирөө иши жылып кетет кичине. Ошо оны бир акыркы клиент чыгарганга чейин иштейбиз да. Демек, силерге звонок кылып кичине кечигип калса күткөнгө даярсыз. Ооба, звонок кылып, бизде да ошо айтып кетели, ошо пропускной режим. Көпчүлүк эле билет. Номерлерди указать эткен номерлерге WhatsApp'ка желательно жазышса, биз ошол жерден пропуск беребиз, анан бизге кире берет. Биз кабыл алабыз. Анан дагы кеңирээк маалымат ошол сервис KG деген YouTube каналдан. Туугандар, уктуңуздар, сервис KG деп астына ссылканы да коюп коебуз. Буюрса ошол каналга кирип, катталып, ошол катталуучуларга ар айда, ар жумада ар кандай акциялар болуп атыптыр. Ошолорду көрүп, билип, алдын ала пайдалансаңыздар болот. Андыктан бардык суроо талаптарга ошол астыда WhatsApp'ка дагы жазып, алдын ала келип, сурап, билбеген суроолорду деле сурасаңыздар жооп беришет. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Буюрса, иншалла. Алтын убагыңар бөлүп келгениңер үчүн рахмат. Чоң рахмат силерге дагы. Иштерге ийгилик. Туугандар, күтөбүз. Андыктан саламатта болуңуздар.